Саламатсыздарбы? Сиздер менен Раймахан Жээнбекова. Бүгүнкү видеомдо сиздер менен кошо колума химический пилинг жасайм. Бул деген эмне? Бул биз бир эле бетибизди карай бербей, өзүбүздүн колубузду, путубузду дагы ухаживать этип, эркелетип койсок болот. Колубузду ушундай биздин Фаберликте зор нерсе бар. Бул АБЦ пилинг деп коет. Булар эмне үчүн керек? Муну пилинг бир жасагандан кийин айырмасын билип калабыз. Биринчиси мына химический пилинг деп коет. Первый шаг бул отшелушивает старые клетки, все загрязнения. Ал эми колдун мисалы мындай үстү цемент десек, ал цементти жейт деп койсок болот. Колубузду суулайбыз. Колубузду кичине суулайбыз. Колубузду суулагандан кийин кичине суулайбыз, көп эмес. Мына пилингти сыгабыз. Ал эми мына мен эки колума жасап атам. Ал эми бир колго жасап туруп көрсөтсө дагы болот. Разницасын көрүш үчүн, мисалы офистерде биз мастер-класс көрсөткөндө бир колго жасайбыз. Анткени айырмасыны билбей калышы мүмкүн. Мондай эме кылабыз. Пилинг жасап туруп, пилингти шыбап туруп, бир 10 мүнөткө калтырабыз. Пилинг 10 мүнөт өттү. Пилингти жууп салдым. Мына колдорум уже агарып калды. Мага өзүмө билинип жатат, сиздерге деле билинип жатат. Мына эгер биягым башка түстө болсо, мына колум уже агарып калды. Мына жерден байкап атасыздар. Колум бул жагы кара тор болуп турат, анан биягы уже агарып калды. Ал эми экинчиге өтөбүз. Экинчи бул смывает остатки химического пилинга, идеально шлифует кожу рук, делая ее гладкой и нежной, как шелк. Изысканный аромат превращает процедуру в роскошный спа-ритуал. Бул экинчисин дагы ушундай сыгабыз. Мен сразу эки колума жасаган үчүн. Эгер сиздер бир жолу жасап көрөйүн десеңиздер, мага кайрылыңыздар. Кандай болот экен деп, мисалы видеомдон балким тунук көрүнбөй калышы мүмкүн. Кайрылсаңыздар болот, сиздерге акысыз мастер-класс көрсөтүп берем колуңуздарга. Мисалы кошуналарым келсе, мен дагы сүйлөшүп отурганча эле бир колума жасап берип, анан тамашалап күлүшөт. Бир колум агарып калды, бир колум эми кантип тазалап бер, уят эле колубуз ушунчалык кирдин капкаралыгын билбеппиз деп. Ал андан эмес, негизи улучшение сразу на лицо деп коет. Көзүбүз көрөт. Мондай экинчиси микропилинг жасаганда мондай каттуу жерлер болот го, мондай каттуу жерлерге дагы көбүрөөк. Же болбосо байкайсыздарбы, мына жерлер көбүрөөк карарып калат да. Ушундай жерлерди дагы көбүрөөк ушалап тегиздейбиз. Ушул кумга окшош, бул деле скрабка окшош. Мындай өзүбүз колдорубуз менен мисалы массаж жасагандай эле жасай беребиз. Бул дагы бир канча, эгер колдор биринчи жолу жасаган болсо, азыраактан жасайбыз, сынап көрөбүз өзүбүздүн терибизди, чувствительный болуп, жакпай калышы дагы мүмкүн. Но это редко, конечно. Ал эми мына жерлер көбүнчө карарып калат. Анан колду ухаживать этпесек, кадимкидей уяла турган кол болуп калат. Ал эми колду ухаживать этип, колубузду дагы бетибизди кантип ухаживать этсек, колубузду дагы бизге колубуз канчалаган жакшылыктарды алып келет, канчалаган жумуштарды жасайт. Ал эми ыраазы болуп биз колубузду ушинтип ухаживать этип койсок, колубуз дагы ыраазы болуп калат. Анан деген өзүбүз дагы сүйүнүп, ушунчалык рахаттанып, колубузду биринчи жолу жасаган адам көрүп эле сразу эле алгысы келет. Мен да сунуштайм, алыңыздар, бул өзүңүздөр аябаңыздар.
Мисалы, азыркы бул подарочный белекке берсе жакшы, аябай. 415 сом болсо, биринчи каталогда 95 болуп, канча болуп калат? 3 жерде 95 болсо, кошсоңуздар болот. Бир 215 сом болуп калабы, 200дөй же 250дөй болуп калабы ушундай. Кайрылыңыздар, ошо пилингдер в наличии бар менде. Ушинтип бир мен калың терим калың болгондуктан мен бир 10 мүнөт ушинтип жасайм. 10 мүнөт шлифовка жасайбыз. Шлифовка дегенде терибизди мындай дегенде өзү чым деп эте баштайт, чымырай баштайт, кожабыз сезет, качан жуушту билдирет. Колумду жуудум. Мына байкап атасыздарбы? Жумшак болуп, агарып калды. Сиздерге балким видеого көрүнбөшү мүмкүн, бирок мага аябай сезилет, көрүнүп атат, агарып калды. Бир жолу акысыз бесплатно мастер-класс өткөзүп берем. Кайрылсаңыздар болот. Үчүнчү, мына жуугандан кийин колубузду арчыдык чачка. Кургагандан кийин жидкая перчатка, крем для рук. Завершает программу ухода. Богатая текстура крема превосходно смягчает и питает кожу. Подобно тончайшей невидимой перчатке, крем обволакивает ваши руки, обеспечивая комфорт и защиту. Бул кремди өзүнө отдельно деле колдонсо боло берет, бирок көбүнчөсү бул ушул набор менен колдонсок жакшы. Анткени биз өзүнө иштеткен болсок, тез түгөнүп калат дагы. Пилингке караганда тез түгөнүп калышы мүмкүн. Ал эми мына колубузга сыйпап алабыз. Обновление кожи болду. Колубуз сыртта мындай кожабызды сыйрып, жаңы кожа өсүп чыккандай болот. Мындай түшүндүргөндө, жалпак тилинде айткандай, сыйрып туруп, мына кожабыз жаңырат, жаңыланат. Обновление кожи дейт, и выравнивание кожи дейт. Тегизделет, мына анча-мынча мына жерлер кир, каралар болсо, ал билинбейт бизге, самдап жуусак деле тура берет да. Пилинг кадимкидей ушул жерлерди дагы агартып, колубузду жумшартып, кожабыз аябай нежный, жумшак болуп калат. Аял кишинин колунан дагы сынайт дешет. Биринчи көрк бул кол деп айтышат. Ушул колубуздагы жумшак, ак, таза болсо, мен ойлойм, аял кишинин бул аял кишинин дагы кандай десем, көрүнүшү деп колдон дагы сынаса болот. Мына азыр деген колум жумшак, жакшынакай болуп калды. Ушул бүгүн азыркы видеомдо мына ABC пилинг жидкая перчатка деген ушундай түстө. Кайрылыңыздар. Мен деген в наличии бар. Эгер наличии болбосо, заказ этип, максимум бир жумада алдыртсаңыздар болот. Өзүңүздөрдү жакшы карап жүрүңүздөр, жаш жүрүңүздөр, колуңуздар, бетиңиздер дайыма жашарып турсун. Ал эми көрүшкөнчө.